ишкана жакында эле ачылды. 1 августта налоговыйдан регистрация кылып, документтерибизди бүтүрүп, 1 августтан баштап иштедик. Ушу кызым экөөбүз кичине үйдө отурган аялдарга, жаштарга, азыр жаштардын баардыгы жумуш менен эрте менен кетишет, балдарын садикке алып барышат, мектепке алып барат. Анан эме кыла албай, жетише албай калышат үй эмесине келип тамактарына. Анан ошого биз ушул кичине жаш келиндерге, үйдө отурган аялдарга мындай жакшы жардамыраак болсун, жеңилирээк болсун деп ушул эмени ишкананы ачып көрөлү деп, иштетип көрөлү деп аракет кылдык. Ушу 1 августтан баштап иштеп атабыз. Адал азык деп атадык. Ушу бардыгы таза эттен, ушу башка пельмендерди, башка продукцияны дагы мына башка эмелерден дагы алып жеп көрүп жүргөнбүз да. Анан ушул жакшы сапаттуураак кылалы, кымбатыраак болот, бирок сапаттуураак, сапатына карайлы деп аябай мындай жакшы эттен, касаптан мындай эме кылып, сан эттерден жасап атабыз. Талык эт деп коет. Ушу талык эттерден жасайбыз ушул эмени, продукцияларды. Основной биз пельменге маани жасадык. Камыр тамак, пельмень, чучпара, анан котлет, бардыгы эт менен ушул котлет, фрикадельки, тефтели, манты с картошкой, манты с мясом, манты эме менен, тыква менен да бар, ашкабак менен ушул продукциялар чыгат бардыгы. Жакында мына магазин ачтым. Ушул магазинге консервацияда коштук. Ал жерге салаттарды кошуп атабыз. Буйруса мына самса тесто кылып, камырын кылып самса жасайлы деп атабыз. Ушулардын баарын секинден көбөйтүп, эмесин түрүн көбөйтүп атабыз. Магазиндерге өзүбүз эле алып барып, мына документальный сертификаты менен болгондо бардык магазинде сертификат сурайт, товардын качествосын, сапатына карайт экен. Анан биз ушул мына сапатка татыктуу, ушул биздин продукция мындай эмеде деп документи менен алып барсак, алар бардыгы эле туура кабыл алып эле, эгер мындай эме документтери жакшы эме боло турган болсо, анда биз алабыз деп эле бардыгы алып коюп, сатып көрүп атышат. Аябай жакшы болуп атат азыр. Башында Кудай кааласа мына буйруса жакшы иштерди баштап алдыга жылдырып алдык кыйла ишибизди. Азыр мына Фрунзеге, ошол өзүбүз фирменный магазин ачтык, өзүбүздүкүн ошого. Анан башка дагы Салих, мына Западныйдагы магазиндер, Акниет, ушулардын баардыгы биздин биринчи башталгыч клиенттерибиз болду. Ушуларга эме кылып атабыз. Датка, мына Фуркаттагы Датка дагы аябай жакшы бизге эме кылды, түшүнүп, документиңер бар экен, көрөлү деп алып көрүшүп, анан кайра бизди шаштыра башташты. Кайра дагы эже уже бүтүп калды, тезирээк бизге дагы деп калышты. Анан жакшы, Кудай кааласа жакшы эле болуп атат. Башында бир 10-15 килограммдан баштаганбыз, 10-15 кылып. Азыр эми 30-35, кээде 40-тын тегереги да болуп калып атат. Баягы жетише албай калганыбызда биз да жумушчуларды кошумча кылып алып, анан ошого эптеп жетиштирип эме кылып атабыз, аракет кылып атабыз ушу элдин талабын.
Биз өзү биринчи ачылганда Бишкекке бардык. Аябай бул ишти башташ өтө татаалуу болду. Анан эми элге кандай жагып калабы, жакпай калабы, бул элге жагыш үчүн дагы биринчи билиш керек да. Анан барып ушу Бишкекте 2 технолог кызды таап, ошолордон үйрөнүп, түйгөндөн баштап үйрөнүп, өзүбүз түйүп, кошулуп, алар менен кошо иштешип, анан алар бизге үйрөтүп, жана пилменди түйгөндө дагы биз основной эме түйөбүз да. Негизи кыргызча эле мындай чучпара кылып түйөбүз. А пилмен дегенде бул башкачараак түйүлөт экен, технологиясы да башкачараак болот экен. Эме кылып кызым экөөбүз тең үйрөнө албай, биринчи камырды салып, анан камырдан эме кылып үйрөнүп. Жумушчуларга биз эмеге бердик, радиоузелге объявление берип, анан тандай баштадык. Тандаганыбызда биринчи кыйналышты. Себеби биз деле жаңы эме кылганбыз, биз дагы үйрөтө албайбыз. Анан кайра жанагы Бишкектеги 2 кызды чакырып, технолог кыздарыбызды, үйрөнүп келген жанагы кыздарды чакырып, анан 4-өөбүз анан аяктан экөө келди, биз кызым экөөбүз, анан 4-өөбүз анан кийин ошол келген жумушчуларга бардыгына көрсөтүп, анан баягы эби барлар сразу эле үйрөнүп кетип атышты. Анан эби жоктор өздөрү биз кыла албайт экенбиз деп эме кылып атышты. Анан ушул көбүнчө ушул уулуу муундагы эмелер жакшы эме кылат экен да, маани берип, мындай аракет кылат экен. Ошол аракети менен анан иштеп кетишти бардыгы. Элдин суроо талабы, мына биз деле, мен буга чейин өзүм деле 60 сомдукта пилмендер бар эле да. 40 сомдукта пилмендер бар экен магазиндерде. Анан жок, бул эт мынанча сом болуп атса, анан кийин бул кандай болот? Бул эттин сому мынча болуп атса, анан бул өзү 40 сом, 50 сом, 60 сом болуп атса, кандай болот деп анан кийин ойлонуп, жок, бунун эмеси, значит, сапатына көңүл бурушубуз керек экен деп анан ушул талык этти алабыз. Талык деп жалаң сан эт. Ошо сан эт 450 сомдон алабыз. Ошондо сапатына карадык. Аябай ушу сапатына маани берели депчи. Эми кымбатыраак болуп атат. Эт кымбат болгон үчүн биз да продукциябыз кичине кымбатыраак наркыларга, башка пилмендерге салыштырмалуу. Анан ушу сапатына карап, ушу жакшы эме кылалы, бир гана эт менен эле туз, анан камыр, ушул эле. Анан жанагыдай специи, жанагыдай кошумча даамды өзгөртө турган эч нерсе жок. Основной натуральныйына карайбыз. Бардыгы эт дагы натуральный, камыр дагы колго жуурулат, жайылат, бардыгы кол менен. Ошого сапатына карадык. Көбөйтүп, ошо основной көбөйтөлү деп атабыз. Анан кийин биздин документтерибиз бардыгы жанагы Евросоюзга ылайыкташтырып чыгарылган. Буйруса дагы мына келечекте ушул эмени өндүрүп, жумушчуларыбызды көбөйтүп, Россияга чыксакпы деп атабыз. Себеби биздин эттердин бардыгы жайлоодо мал кармалат, натуральный. Этибиздин качествосы жакшы болсо, мен ойлойм, башка чет мамлекеттер дагы бизге кызыктар болушу мүмкүн. Биз ошого аракет кылабыз, Кудай кааласа. Адал азыкта дагы бир эмеси, өзгөчөлүгү, мисалы үчүн үйдө отурган кожойкелер көбүнчө эмеге жетише албай калат. Тиги дүкөнгө чыгам деп, башка жакка барам деп жетише албай калат. Ошон үчүн биз өзүбүз айтабыз, ушундай үйүңөргө жеткизип беребиз, үйгө доставкасы менен деп. Анан ошого
кардардарыбыз уже үйрөнүп калышты, баардыгы эле доставкасы менен алышат, көпчүлүгү үйүнө чейин доставщик бар, ошо бала жеткизип берип турат. Кээде микс деп коебуз, жанагы аралашкан, аралашма кылышат. Пельмень, чучпара, котлет, ушундай кылып 1 килограммдан кылып алышат, ар түрдүү кылышып. Анан холодильникин толтуруп алышат, көбү айтат, аябай бизге ыңгайлуу болуп атат. Балдарыбыз мектепке кеткенде ысыта коебуз, эме бышырып бере коебуз, келгенден кийин салып бере коебуз. Варениктери да бар да, жанагы вареники деген картошкасы менен аябай балдар жакшынакай кылып сүйүп жешет. Ушуларды эме кылабыз, аябай удобный бизге, жакшы ыңгайлуу деп, ушул доставкасын дагы аябай эме кылып турушат, колдоп.